Силер билгендей, биздин банкыбыз 2006 жылдан бери банк катары иштеп атат. Кыргызстанда биздин миссиябыз ушул айыл жергесин өнүктүрүү жана айыл чарбаны колдоо. Негизги жыйынтыктарды эгерде айтып кетсек, мына силер көргөндөй, былтыр биздин активдерибиз 30 миллиард сомго чейин жетейин деп калды. Кредитный портфель 20 миллиард сомдон ашты, 20 миллиард 350 миллион сом түздү. Депозиттик база болсо 14,5 миллиард сомго жакын болду. Капиталыбыз 3 миллиард 380 миллион сомго жакындап калды. Былтыркы жылы таза кирешебиз 150 миллион сомго жакын болду. Кредиттик портфель региондор боюнча эгерде карасак, негизги биз ушул өзүбүздүн каражаттарыбызды региондорго, населенияга жараша бөлүп бергенбиз. Көбүнчө Чүй областта, Ош областта, Исыкөл, Жалал Абад жана биздин Талас, Нарын, Баткен областтарга каржыланган. Адан тышкары Бишкекте де 25% ушул биздин кредиттер жайгашкан болчу. Эгерде отрасль боюнча алсак, мына 50%ке жакын биз айыл чарбага жумшаганбыз биздин каражаттарды. Адан тышкары эгерде ошо кошумча айтып кетсек, лизингке 8% кошулат. Адан тышкары Кыргыз Россия өнүктүрүү фонд аркылуу жана ипотекалык программа боюнча чогуу эгерде бириктирсек, региондорго 69%, региондорго жана айыл чарбага 69% каражатыбыз бөлүндү. Адан тышкары мына биз аябай көп көңүлдүү лизингке берип атабыз. Бул жаңы инструмент Кыргызстанда. Ушул лизингти биз 2011 жылы баштаганбыз. Азыркы убакта 1,5 миллиард сомдон ашык ушул лизинг портфелибиз түзүлүп атат. Эгерде мына динамикадан карасак, силер деле көрүп атасыңар, булар жыл сайын биздики лизинг боюнча портфелибиз көбөйүп атат. Эгерде техника боюнча айта кетсек, көбүнчө бул трактор менен жана кошумча оборудование лизингке берилген биздин банк аркылуу. Өзгөчө токтоп кетейин деп атам, мына асыл тукум чарбаларды колдоо үчүн жана ушу биздин фермерлик чарбаларга ушул асыл тукум чарбалардан лизингке сапаттуу малды лизинг катары былтыр берип баштадык. Ушул маселени да быйыл биз колдогонго аракет жасайбыз. Эгерде региондордо кайсы кластерный проекттерди биз колдоп бердик десек, мына кыскача айта кетейин. Таласта тоо бурчак өндүрүү жана кайра иштетүү, калибровка, сортировка, упаковка менен колдоп бергенбиз. Оборудованияны сатып алганга. Түштүк региондордо тамекини кайра иштетүү багытында проекттерди колдоп бергенбиз. Эми бул жакта мен жаңы эле айтып кеткем, кайсы проекттер ар бир региондордо биз колдоп бергенбиз. Ири проекттерди бияктан мисалы катары айтып кеткенбиз. Кыскача айтып кетсем, биздин банктын кызматы кандай жол менен жарандарыбызга берип атабыз. Бул төлөмдүү карталарды чыгаруу. Бүгүнкү күндө 200 миңден ашык биздин ушул жарандарыбыз төлөм элкартты ээси болуп катары болуп азыр колдонуп атат. Адан тышкары 350ге жакын пост терминал жайгашканбыз региондордо. Жана төлөмдүү терминалдар 234 бүгүнкү күндө. Банкоматтар региондор боюнча 136 банкомат иштеп атат. Адан тышкары негизги биздин жумушубуз бул инвесторларды тартуу. Азыркы күндө биз Кыргыз Россия өнүктүрүү фонд менен иштеп атабыз. Өкмөттүк программанын негизинде ипотекалык компания менен иштеп атабыз. Адан тышкары немис өнүктүрүү фонд менен, банк менен иштеп атабыз. Азыркы убакта Дүйнөлүк банк менен, Азия өнүктүрүү банк менен сүйлөшүүнү жүргүзүп атабыз. Будан тышкары ири эл аралык фонддор менен келишим түзүп, каражаттарды колдонуп атабыз. Инкофин, Blue Orchards, Symbiotics жана Евразия өнүктүрүү банк.
Эми кыскача быйылкыга кайсы пландарды биз коюп атабыз. Мына силер көргөндөй кредиттик портфелди 20 миллиард 800 миллион сомго чейин жеткизейин деп атабыз. Будан тышкары өкмөттүк программа менен айыл чарбаны каржылоо. Ошонун негизинде өкмөт азыркы убакта атайын токтом чыгарайын деп атат. 1 миллиард сомду ушул айыл банкка бөлүп берет. Будан тышкары биз өзүбүздүн эсебинен 500 миллион сомду ушул программага колдонойн деп атабыз. Будан тышкары силер билгендей биз мына былтыр баштаган программаны аймактарды өнүктүрүү, ошонун негизинде дагы 1 миллиард сом кошумча буюрса өкмөт аркылуу бизге бөлүп берет. Өзүбүздүн приоритеттүү багыттарыбыз бул айыл чарба ошо ойдон калат, жана кайра иштетүү, тармактарды колдоо, мал чарбадагы отраслда жана кластердик каржылоо менен ушул проекттерди кайрадан быйыл деле колдойн деп атабыз. Будан тышкары мен айтып кеткендей асыл тукум мал-чарбаларды колдоо лизинг аркылуу. Ушул негизги биздин пландарыбыз. Будан тышкары мына берекенин да өзүбүздүн системабызды кеңейтейин деп атабыз. Карточкаларды көбөйтөйүн деп атабыз. Жана биз жаңы автоматташтыруу банк системаны быйыл киргизейин деп атабыз. Биздин кредиттик портфелдин дээрлик 75% ушу айыл жергесинде жайгашылган. Анан өзгөчөлүгүбүз болуп, башка банктардан айырмаларыбыз болуп, айтып кетчү нерселерибиз бизде 3-4 өзгөчөлүгүбүз бар. Бул жана жогоруда айтылып кеткендей лизинг программасы боюнча Кыргызстан боюнча банктардын арасынан эң биринчи. Деги эле ушул лизинг программасы боюнча биринчи орунду ээлеп келебиз. 75% рынок биздин банк аркылуу жүргүзүлөт. Өзүңүздөр билесиздер, 2010го чейин айыл жергесинде техникалар, жер иштетүүчү шаймандар баары тең эскирип кеткендиктен ошол 2011 жылдан баштап ушул программаны киргизгенбиз. Ушул программаны киргизгенден бери бүгүнкү күндө 4000ге жакын техника жаңылануу болду. Мунун 95% айыл жергесиндеги тракторлар, комбайндар, ошол трактор комбайндарга тиешелүү шаймандар, андан башка жана спецтехника деп коебуз, экскаватор, жүк ташуучу унаалар жана башка ушул сыяктуу баягы техникалар лизинг аркылуу берилди. Мындан бөлөк өзүңүздөр билесиздер, Айылбанк мамлекетибиздин жанагы атайы белгилечү айылдарды, аймактарды, региондорду өнүктүрүү программаларынын эң негизги ишке ашыруучу банктарынын бири болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ушу баягы 2009 жылдан бери айыл жергесин өнүктүрүүдө дыйкан фермерлерге жардам берүү программаларын аркалагында жана айыл чарбасын өнүктүрүү 1, 2, 3, 4 бүгүнкү күнгө чейин 8ге чейин ушундай программалар болду. Ошонун негизги ишке ашыруучу банктардын бири болду. Өткөн жылы мисалга айтып кетсек, ушу акыркы программанын алкагында биз 2,5 миң кардарга, бул 2,5 миң дыйкан чарба фермерге болжолу менен 1,5 миллиардтан ашык сом каржыланды. Бул 6%дан 10%га чейин. Андан бөлөк бизден өзгөчө мындай белгилеп кетчү нерсе, бүгүнкү күндө жана күрөөсүз кредиттерди берүү боюнча айыл жергесинде биз баягы лидер болуп эсептелебиз. Мисал үчүн бүгүнкү күндө 28 миң кардар бизде күрөөсүз 50 миң сомго чейин 10% менен кредит алып иштетип төгүп жүрүшөт. Анан бул каражат бүгүнкү күндө жетишсиздигине байланыштуу биз азыр жаңы программа киргизип атабыз, жаңы кредиттик продукт. Бул баягы суммасын көбөйтүү, но бирок ставкасын кичине жогорураак кылып, баягы элдин көп катмарын камсыздаганга аракет кылалы деп атабыз. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик дагы бир программа бар, бул госипотека программасы. Мунун ушул мамлекеттик ипотекалык компаниянын эң негизги
кредит ушул кредиттерди берүү биздин банк аркылуу жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө 1 миллиард 600 миллион сом ушу биздин банк аркылуу иштетилип, баш аягы 1900 клиент кардар ушу үй менен камсыз болду. Андан сырткары жана өзүңүздөр билесиздер, гарантиялык фонд менен дагы биз активдүү иштешебиз. Күрөөсү жетпеген биздин дыйкан фермерлер ошол гарантиялык фонд аркылуу кошумча күрөөлөрдү коюп, бүгүнкү күндө ушул күрөөс гарантиялык фонд менен иштөөдө биринчи орунду алып келип атабыз. Анан өзүңүздөр билесиздер, айыл жергесинде финансы ушу кызматтарды көрсөткөн банктардын арасынан биринчи орунду деп айтып келебиз. Анан банктын берилген кредиттердин кайтарымдуулугу дагы өтө жогору деп белгилеп кетебиз. Бүгүнкү күндө ошо 99,9% түзөт. Айыл жергесинде иштетип кайра төлөп жаткан кредиттердин негизги белгилеринин бири да.